Salam dostlar. Bizdin kanalдын аудиториясы 1000 катталуучуга жетти. Бул чоң жетишкендик. Сиздердин жардамыңыз менен. Биз сиздер үчүн Telegram каналын ачтык. Ал жактан чыныгы коркунучтуу окуяларды, табышмактуу баяндарды жана өтө үрөй учураган видеолорду көрө аласыздар. Эскертүү: 18 жашка толо элек адамдарга, жүрөгү алсыздарга жана боюнда бар аялдарга көрүүгө сунушталбайт. Кошулуңуздар жана эң коркунучтуу окуяларды биринчи болуп көрүңүздөр. 1998-1999 жылдар болчу. Ал кезде бойдок кезим. Балдар менен кечинде көчө таптамай, айылды зерикпей, түрө кыдырмай, кыскасы бойдокчулуктун доорун сүргөн кез болчу. Жаз күндөрүндө армиядан келген дос баланы сыйлайбыз деп, балдар чогулуп, айылдын жогору жагына чыгып олтуруп калдык. Ал кезде колдо жасалган арак ичмей эле, ошентип аракты ортого коюп, сүйлөшүп олтуруп, көрүнчү албарсты жөнүндө сөз болуп кетти. Ар ким айтканын угуп олтуруп, шылдыңдап күлүп олтурганбыз. А мен эч ишенчү эмесмин албарсты, жез кемпир дегендерге. Калп эле жомок дечүмүн. Ошентип олтуруп, таркай баштадык. Мен ылдый жака үйүмө кайтканда жалгыз калыпмын. Таңкап кетип, жол боюндагы чоргодон суу ичип алайын деп, эңкейип суу ичип жатсам, "Сиз мени сүйөсүзбү?" деген үндү угуп, артымды карай калсам, чачтарын жайган, энеден туума жылаңач, көздөрү кыпкызыл болгон, өңү сапсары болгон кыз турат-го. Ордуман кантип качканымды билбейм. Качып келе жатып, артымды карасам, жетейиндеп калыптыр. Өмүрүмдө келме жаттабаган, келме айт десе шылдыңдап күлгөн болчумун. Кантип келме айтканымды билбей калдым го чиркин. Келме кантип оозума келгенине эмдигиче таң калам. Ошол бойдон атайлап жаттабасам да, эсимде кыттай куюлуп калыптыр. Ошентип үйгө келсем, раматылык атам уктабай олтурган экен. Мени көрүп эле, "Эмне болду? Өңүңдө өң жок, чачың болсо тике туруп калыптыр" деп сураганын билем. Калганы эсимде жок. Эртең менен турсам, тууган уруктар топтолуп калыптыр. Ордуман туруп, эшикке чыгайын десем, атам "Канча күн болду жатканыңа" десе болобу. "Кече кеч жаттым эле" десем, "Жатканыңа 2 күн болду, жөөлүп чыктың, молду алып келип окуттум" деп турат го чиркин. Атама көргөндөрүмү айтып берсем, ошо "Жок, сүйбөйм эле сүйбөйм" деп жөөлүп чыктың дейт. Ошол күндөн бери арадан 20 жылдай өтсө да, эстесем корко берем.